Байыркы индустар жерди тегиздеп элестетип, жана океанда сүзүп жүргөн ташбаканын үстүндө пилдер көтөрүп турганына ишенишкен. Ал эми вавилондуктар менен байыркы гректердин да жердин формасы жөнүндөгү түшүнүгү түрдүүчө баяндалат. Таң калыштуусу биз жашап жаткан маалыматтык кылымда да жердин жалпак экендигине ишенген жана ал боюнча өздөрүнүн далилдерин келтирген жаштар интернет желесинде көбөйдү. Птолемейдин убагында жер кыймылсыз, жер жалпак, калган планеталар анын ичинде күн дагы жерди айланат деген геоборбордук система үстөмдүк кылып, элдин баары ошого ынанып келишкен. Азыркы биздин арабызда көптөгөн жаштарыбыз, билимдүүлөрү дагы көп. Ошол жер жалпак, кыймылсыз дегенде көз караштарды кармана башташты. Жер жалпак деген ойду карманган адамдардын басымдуу бөлүгү өз айтып жаткан гипотезаларга албетте конкреттүү далилдерди келтире алышпайт. Бирок илим менен далилденген фактыларды четке кагып, жана космостон алынган фото, видео съемкалардын жалган экенине ишенишет. Анан эми көпчүлүгү дароо эле сурап беришет, анда эмне себептен суу түшүп кетпейт ылдый караганда, же биз ылдый карап кетпейбиз деп. Диаметри бир 10 метр болгон шардын үстүнө кумурсканы коюп койсоң, кумурска шардын бардык жерин тептегиз экен деп эсептейт. Демек адамдын өлчөмүнө салыштырмалуу жердин радиусу чоң болгондуктан, анан өтө бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнүн таасиринен биздин суу жана башкаларыбыз өз ордунда турат. Өтө жөнөкөй метод менен текшерип көрсө болот. Ал метод кадимки эле жипти байлап туруп, жиптин учуна жүктү байлап, ошол жипти термелтип койсок, анын траекториясы бир гана жерде кайталаныш керек эле. Ал акырындык менен буралып кетип атат. Ошо термелүү буралып кетип атат. Демек жердин өзүнүн огунда айлана тургандыгына түздөн түз мисал болуп ошол эсептелет. Ал эми күн менен түндүн алмашуусу бул түздөн түз жердин өзүнүн огунда айлана тургандыгын, жалпак, кыймылсыз эмес экендигин сүрөттөйт.